Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды кайра эле баштайбыз. Биз өткөнкү сабагыбызда дирижер бул ким, өлчөмдөрдү жана темптерди кайталап алганбыз. Ал эми бүгүн болсо дирижер хорго кандай белги бергенде хор ырдай баштайт. Балдар, хор баштоонун алдында берилүүчү дыхание бул музыкалык тил менен айтканда ауфтак деп айтылат. Ауфтак эмне деген? Биринчиси внимание, көңүл буруу, экинчиси силкинүү, үчүнчүсү дем берүү. Мына ушул үчөө биригип дыханияны түзөт. Мисалы, внимание, биринчиси внимание, колду койдук. Колду койгон замат хор дирижерга карап даярданып, ырдаганга даяр болуп турат. Экинчиси колдо силкинүү болду. Силкинүү болуп хорго белги берилди. Силкинген кезде күчтүү үлүш менен биздин өзүбүздөн алган чыгармабызга карап дирижировать эте баштайбыз. Хор ырдай баштайт. Ал эми азыр бул чыгармада кайсыл жерде күчтүү үлүштөрдү колдонуп атканыбызды байкайбыз. Бул чыгармада кыргыз эл ыры сөзү Темиркул Үмөталиевдики, хорго иштеп чыккан Калы Малдабасановдуку. Өлчөмдөр 2ден 4, бир белги, диез бар, тональности, соль мажор, ми минор. Азыр эми күчтүү үлүштөрдү кайсыл жерде колдонгонубузду байкайбыз. Мен силерге көрсөтүп берем. Бузду койдук. Внимание. Ойгомузчу, чертип койчу комузду, элжиресине жүрөк, бийик чыгар добушту, мурат алып чал тарткан, сынган бугу камбарган, ушул сонун күүлөрдү уккан жандар таң калган. Снятие. Күчтүү үлүштөрүбүз. Ойгомузчу, чертип койчу комузду, элжиресине жүрөк, бийик чыгар добушту, мурат алып жал тарткан, сынган бугу камбарган, ушул сонун күүлөрдү уккан жандар таң калган. Снятие. Балдар, дирижер хорго дем берип жаткан мезгилде биз эч качан унутпайлы. Биздин кашыбыз дагы, көзүбүз, оозубуз, башыбыз дагы көп кызмат аткарарын эч качан унутпагыла. Мына силерге азыр мен мисал кылып көрсөтөмүн. Эчтеке түшүнүксүз болгон жок. Ал эми азыр кашыбыз, көзүбүз, оозубуз, башыбыз иштейт. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызды дагы өттүк, кызыктуу болду деп ойлоймун. Мен өткөн сабактын баардыгын кунт коюп угуп, кайталап келесиңер. А эмки сабагыбыз болсо мындан дагы кызыктуу болот. Ойгомузчу, чертип койчу комузду, элжиресине жүрөк, бийик чыгар добушту, мурат алып жал тарткан, сынган бугу камбарган, ушул сонун күүлөрдү уккан жандар таң калган. Снятие. Балдар, дирижер хорго дем берип жаткан мезгилде биз эч качан унутпайлы. Биздин кашыбыз дагы, көзүбүз, оозубуз, башыбыз дагы көп кызмат аткарарын эч качан унутпагыла. Мына силерге азыр мен мисал кылып көрсөтөмүн. Эчтеке түшүнүксүз болгон жок. Ал эми азыр кашыбыз, көзүбүз, оозубуз, башыбыз иштейт. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызды дагы өттүк, кызыктуу болду деп ойлоймун. Мен өткөн сабактын баардыгын кунт коюп угуп, кайталап келесиңер. А эмки сабагыбыз болсо мындан дагы кызыктуу болот.